Эми мисалы сиз жана айтып кеттиңиз, биз бул Кыргызстанда рыноктогу альтернативаларды айтайык да. Например, ипотека менен салыштырып көрөйүк да. Эмне үчүн ипотека менен салыштырмалуу жолун алсак, ипотека 20% жылдык чек менен берилет да. Мисалы 5 миллион сомго үй алса, биздин кооперативдин мүчөлөрү 3 жыл топтоп, анан кийин 3 жылдан кийин 5 миллионго үй алып берди. Бирок сиз 3 жылда 35% где-то 1 миллион 750 миң топтогон болосуз да, калган 3 миллион 250 миңди кооператив 10 жылга силерге пайызы жок бөлүп берип атат. Эми плюс жанагы 2 миң сом мүчөлүк акыны кошкон күндө деле айына төлөм 29 миң сомду түзөт да кооперативде. Ошол эле убакта эгерде орточо азыр биз ипотекага орточо 20% чек менен берилет, айына төлөмүңүз 58 миң болмок да. То есть негизи байкалбайт, бирок бардыгы ипотека алып кеп үйгө жетсем сразу эле үйгө кирип алып жашаганча төлөйм. Бирок могу карасаңыздар, айына төлөм 2 эсе көп да ипотека менен салыштырмалуу. Анан бизде 10 жылда кошумча төлөмдөр, например, жана вступительный взнос бизде 100 миң сом, анан 100 миң сомдон 200 миң сомго чейин да. Анан ай сайын 2 миң сомдон же 1000 сомдон членский взнос. Ошону кошкондо бул жолду сиз бир 440 миң сом үстүнө төлөп бересиз да. Биз кооперативдин расходтору. Ал эми ипотекада сиз үстүнө ошол 5 миллионго үй алсаңар, ипотекада деле бир 25%-ын өзүңөр, 30%-ын өзүңөр эметишиңер керек, собственный вклад. Ал жерден деле 3 миллион 250 миң сомду сизге кредитке берген болсо ипотекага, сиз ошонун үстүнө дагы 3,5 миллион проценти менен кошуп берген болосуз да 10 жылдачы. Ошондуктан ушул салыштырмалуу. Ошондо мына жерде бир суроо жазышыптыр. Мүчөлүк акы ошондо канча убакытка чейин төлөнөт? 10 жыл бою төлөнөт деп жазыптыр да. Ооба, мүчөлүк акы мисалы сиз канча жыл кооперативде мүчө болсоңуз, ошончо жыл төлөнөт. Например, бизде ошол 224 пайщиктин 37-си ошо 5 жылга жетпей кутулуп кетти кооперативденчи. То есть кооператив кошкон пайлык төлөмдөрдү досрочно төлөп койду. Алар уже кээ бирлери 3 жылда, кээ бирлери 4, кээ бири 5 жылда. То есть алар ошого жараша төктү. То есть кооперативге мүчө болгон күндөн тартып, кооперативден толугу менен чыкканга чейин төлөнө турган мүчөлүк акы да. Анан мындай суроо болуш